ушул азыркы акыркы учурларда биз ошол фатва бөлүмүндө иштеп турган учурда эле жөнөкөй эле бир кыска бир неме менен айта турган болсок, статистика менен 10 адам келсе, ошонун 8и ажырашуу маселеси менен келет. 20 адам келсе, ошонун 15и сөзсүз түрдө үй бүлө маселеси менен келет да. Демек ошолордон биздин өзүбүздүн практикабыздагы сураганда кээ бирлери өзүнүн ачуусун кармай албайт. Кээ бирлерде ошол материалдык себептер болушу мүмкүн, а кээ бирлердики бул адеп аклагы себеп болушу мүмкүн экен да. Андан кийинки бул ошол жашоодогу талак болгонго киришүү маселеси. 2 жаштан эмес, 2 жаштын балки туугандарынан, башкалардан киришкен маселелер болуп келет экен да. Мынан ошол талактын айтылгандар сөздөрүнүн көпчүлүгү ошол талак деген нерсеге, ажырашууга маани бербегендиги. Мен ушундай болот деп ойлоп турмун, шариаттан мындай деп билбептирмин, мынтип койсо эле ушундай болот деп ойлоп турмун дегендер дагы себеп болот. Бирок негизин алып карай турган болсок, адам өзүнүн ачуусун кармай албагандык болуп эсептелинет экен да. Же болбосо өзүнүн динин түшүнбөгөндүктөн, же болбосо өзүнүн ыйманынын алсыздыгынан болуп эсептелинет экен. Ошондуктан дайыма биз аларга жакшы түшүндүрүп, негизи Каракем жакшы айтты, ошол нерсени даярданыш керек экен да. Адам үйлөнөрдөн алдын анын чоң бир жоопкерчилик экендигин сезе билиш керек да. Ошондуктан Куран бизде, Куранда дагы айтылат, хадистерде да айтылат, алымдарыбыз да айтат, багы Курандын пайгамбар хадис дегенде иннакум ахастумухунна бикалиматилла дейт. Жанагы Алланын сөзү менен, ак нике менен сен алып атасыңар. Демек, аялга үйлөнгөндөн кийин эркектин колунда бул аманат болот экен да. Демек, анын үй жай менен, тамак аш менен, андан кийин кийим кече менен бул материалдык жакпы, андан кийин моралдык жактан Куранда айтат, ва аширухунна бил маруф дейт. Аларга силер моралдык жактан жакшы мамиле кылгыла дейт. Өтө бир сабырдуулукту талап кыла турган, ошол эле учурда кичипейил боло турган, ошол эле учурда кечиримдүү боло турган нерсени талап кыла турган нерсе экен бул үй бүлөнү бекемдөө. Ошондон биз айтат элек, эң негизги эле бул пайгамбарыбыздын осуятынан эле алган болсок, биз эч качан багы ушундай ажырашууларга барбай калат экенбиз. Бул ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезе билүү экен да. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы, силердин ар куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи ва раджулу раин ва мас'улун ан раиятихи вал мар'ату раия фи байти завжиха дейт. Мындайча айтканда, эркек киши дагы эмне экен, жоопкерчиликтүү экен үй бүлөсүнө, бирок Алланын алдында ошого жооп берет. Аял дагы ошол эле учурда өзүнүн үйүнө, өзүнө жараша болгон жумуштардын бардыгына жооптуу экен, ошол жөнүндө кыяматта жооп берет дейт. Демек, мына ошол укук милдеттерибизди туура түшүнүп, ошол эле учурда сый урмат болуп, эми үй бүлө болгондон кийин өдө ылдый болот экен, анча-мынча казан аяк табактар кагышат деп калат. Мына ошондол учурда адам өзүнүн ачуусун кармаш керек экен. Бул пайгамбардын осуяты. Пайгамбарыбызга бирөө келип туруп, мага осуят берчи дегенде, пайгамбарыбыз 3 жолу сурагандагы сен ачууланба деген экен. Абу Дарда келип туруп сураган экен, кыяматтын ачуулугунан кантип кутулабыз? Алланын карынан кантип кутулабыз деп дагы 3-чү бир сураганда, бардыгына пайгамбар сен ачууланба деп жооп берген экен. Демек, ачуулануу бул шайтандан болот экен дагы, адам көптөгөн туура эмес иштерге барып калат экен дагы. Ажырашып алгандан кийин жарашууга жол болбой калса, балдардын убалына калып калган толтура учурлар болуп атат. Ошондуктан үй бүлөнү бекемдөө бул шариаттын талабы. Үй бүлө институтун чындыгында бекемдебесек, бул мамлекеттин ичиндеги кичинекей мамлекет да, ошондон мамлекет куралат. Мына ошондуктан шариятыбыздын эң негизги багыты бул адеп акылакты оңдоо болсо, жоопкерчиликти моюнга сезе билсе, ошо ажырашуунун дагы себептери азаятка деген ишеничтебиз да.